Sen başında şey sanırım. Bir akıllı bu. Benim akıllı. Hayır, kimse bana ruhsat verecek başında. Hayır, aldı ki. Hayır, ruhsat verecek ama hayır, niye ruhsat verecek ama? Atayım. Kızım, var ya. Çıkar koysun, balıklar sonra, bir yere Assalamualaikum, uruşa ketken günleriniz болгонбу? Assalamu alaikum, Kırgız elim, kandайсыңар? Мына ушул видеолор чыгып атыптыр. Менин көрүшүм боюнча 3-чү видео чыкты да уже. Бул немеге жатпайбы да? Закон карабайбы буну? Же закондук түрдө ушинтип эле жөн эле иштен айдап коюш болдубу? Кана кечээ күнү Садыр Жапаровду чыгарганбыз. Бул мектепти өрттөп кетиш керекпи? Базар коргондо бир эле жерде эмес экен. Толтура жерде экен. Базар коргон полный эле ушундай экен да. Кандай мамилени кылып атасыңар силер? Туристчен жүрөлү. Жолуктардын баарын чечип. Эгер кийимге асыла турган болсок, биз кийип жүргөн ар бир кийим Американыкы, Европаныкы, Кытайдыкы келе эле чечип салалы. Кийген кийимибизди кыргыздыкын кылалы. Анандай сүйлөсөк болот да. Тем более бул жолук могу сүйлөп аткан директорлор, жанында отурган кимдер билбейм, Осурбаев дейби ким? Чичирбаев болсо дагы кечирип коюңуз. Бирок Аллахтын өкүмү турганда сиз бит да эмессиз, ит да эмессиз да. Катуураак айтканда. Сиздер директор эмес, окуучулардан окчу алышыңыз, билим алышыңыздар керек экен. Садыр Жапаров, мен сизге кайрылган себебим, ооба билем жаңы баштадыңыз жумушту. Деп эле тамгасын чиштеп алыңыз дебейм. Бирок ушул жагын жакшылап карап коесузбу? Базар коргон полный мектептерин текшерип, кечөөнө эл кыдырдыңыз. Ошондо деле уксас болмок ушуларды. Бул видео жетет деген үмүттөмүн. Ар бир кыргыз жаранын кайрылганга укугу бар сизге. Анткени кечээ сиз кыйынчылыкта жатканда биз сизге ишенип чыгарып келдик. Ошол себептүү мына бүгүн сиздин жардам сурап кайрылайын. Жардам берер күнүңүз келди деп ойлойм. Баштаган ишиңиз ушул болсун. Базар коргон районунан баштаңыз.